Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Азия чемпионаты Кыргызстандын курама командасы 7 байге утту. Бокс боюнча Кыргызстандын курама командасы Таиланддын Бангкок шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында 7 коло медаль жеңди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда чемпионат 19 январда башталган 22 жашка чейинки спортчулар катышууда. Коло байгенин ээлери Ислам Төрөбаев 54 кг салмакта, Аскат Култаев 63,5 кг салмакта, Ихтияр Нишонов 67 кг салмакта, Нурадин Урстанбек уулу 71 кг салмакта, Нурсултай Болотбаев 86 кг салмакта, Бакыт Токтосун уулу 92 кг салмакта, жана Ооматбек Элчир уулу 92 кг жогору. Белгилей кетсек, спортчулар улук машыктыруучу Улан Сагынбаев жана башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулунун жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бейшенбек Сабатаровдун жетекчилиги алдында чемпионатка катышууда. Кыргыз-казак кызматташтыгы талкууланды. Президент Садыр Жапаров 24 январда Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаевди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды чыңдоо боюнча пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров 2023 жылдын экинчи жарымында өткөрүлүшү пландалып жаткан парламенттер аралык кеңештин ишин активдештирүү, өз ара иш сапарларды көбөйтүүнү белгиледи. Маулен Ашымбаев Кыргызстан ЭЭП органдарындагы ийгиликтүү төрагалыгы жана 2023 жылы КМШга төрагалык кылуунун башталышы менен куттуктаган. Казакстан өз тарабынан бардык демилгелерди ишке ашырууда Кыргыз тарапка колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айткан. Казак парламентинин төрагасы Кыргызстанга 23 январда иш сапары менен келген, ал жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышып, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй музейине да барган. Бегимайдын үйүндө көзүнө ар кайсы нерсе көрүнө берчү дешти достору. 17 январ күнү ырчы Бегимай Бекбоева 33 жашында жүрөк оорудан каза болду. Анын сөөгү туулган жери Кочкордо жерге берилген. Маркумду анын жанында жүргөн сахналаш достору эскерген. Өзүнүн айтымында анда күчтүү кара дуба бар болчу, ошол нерсе кыйынчылыкта жеңип кетти. Көз тийди, сөз тийди, биз кандай кыйынчылык болбосун чогуу жүрдүк, аракет кылдык, ар кимибиздин өзүбүздүн үй бүлөбүз бар дегендей. Аябай кыйналганда азык түлүк көтөрүп алып жетип барчубуз. Биз катар менен эле барып турчубуз. Кара дуба деп дем салдырган жерге алып барып жүрдүк, эч нерсе кыла албай койдук. Кыйынчылык үйүндө башталды. Үйүндө көзүнө ар кайсы нерсе көрүнө берчү. Бизди келгилечи, кантка деп чакыра берчү. А сен күндө кантка бара албайсың да. Bir günü varsan getirбейт, bir нерсе көрүнүп жатат дечү Бегимай дешти достору. Ташиев чиновниктерге аялыма балама уну алып берем деп жүрүп балеге калып жатасыңар. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин жыйынында атка эмнелер бай жашабашы керек деди. Ал жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине министрлерге кайрылып таза иштөөгө чакырды. Ушул жерде 50дөй адам отурабыз, баарыбыз өзүбүздү таза деп сезебиз. Бирок ичиңерден эмне иш кылып жатканыңарды өзүңөр билесиңер. Айрыкча жергиликтүү бийлик органдары, министрлер, менин кесиптештерим мамлекеттин кызыкчылыгына иштегиси келбегендер үчүн эшик ачык. Бизнес кылгыла, бай жашагыла, кубангыла, эч кимге тоскоолдук кылбайт. Бирок чиновниктер бай жашабашы керек, ушуну эске алгыла, бай болушу мүмкүн эмес. Мамлекеттик кызматка аким, мэр, губернатор, министр болуп келип, байым деген түшүнүктү ыргытыш керек. Азыр мындай болбойт деген ал. Ташиев мурда мамлекеттик кызматка орношуу үчүн акча берилгенин, ар бир кызматтын ставкасы бар болчу дейт. Азыр бирөөдөн бир тыйын алуу жетекчилердин оюнда жок, силер деле ошентип иштей бергиле да. Аким, мэр болуп келериңер менен кантип байып кетсем, кайсы жерден эмне алсам деп ойлонуп баштайсыңар. Аялыма уна, балама Бишкектен үй алып берем деп жатасыңар. Маалыматтар бар. Үй керекпи? Кайрылгыла министрлер кабинетине. Бардык мамлекеттик кызматкерлерге ипотекага үй берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Аялыма балама уну алып берем деп жүрүп балеге калып жатасыңар. Этият болгула деген Ташиев. Депутат Балбак Төлөбаев уурдасаңар баарыңар камаласыңар. Жогорку кеңеште ынтымак фракциясынан эл өкүлү Балбак Төлөбаев жогорку кеңештин комитет жыйынында мамлекеттик кызматкер жана чиновниктерге кайрылып, азыркы заманда мамлекеттин казынасына кол салган атка эмнелер бардыгыңар камаласыңар. Баарыбыз таза иштешибиз керек, өзгөчө чарбалык иштерде аткаруу бийлигиндегилер деген эл өкүлү. Мына көчөнү камчы кыдыршайчы айтты. Баары бир кармаласыңар. Эгер жесеңер, коррупцияга кирсе, кимиң болсоң болуң баары кармайм деди.
Ушуну баарыбыз билишибиз керек да. Өткөндө деле биз айтканбыз, азыркы келген министрлер, жетекчилер камикадзесиңер деп атам. Бул бийликтин убагында баары бир кармаласыңар, эгер туура эмес ишке барсаңар. Зам министр болосуңарбы, аким болосуңарбы, зам аким болосуңарбы, начальник департамент болосуңарбы, таза түз эл үчүн иштебесеңер, баары бир кармаласыңар. Ошон үчүн азыртадан жетекчиликтерге, ошол кире турган фирмаларга айтып коюш керек, мамлекет менен ойнобой, мыйзам чегинде иш кылбасаңар, баары бир күнү колго түшөсүңөр. Элдин азабынан да кутула албайсыңар, мыйзамдан да кутула албайсыңар. Рахмат. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, Ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп, 6 айлык мөөнөткө турдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Бишкекте Даниэль Ажиевке айып салынды. Бишкекте вебкам студиясынын мурдагы уюштуруучусу Даниэль Ажиевке мыйзамсыз тонировка кылган үчүн айып пул салынды. Бул тууралуу Бишкек милициясынан билдиришти. Маалым болгондой, айдоочу кече кармалган. Ийим эскерткендей маңдайкы жана алдыңкы айнектерди мыйзамсыз караңгылатуу жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 40 000 сом айып салууга алып келет. Эске салсак, буга чейин Ажиевке веб-камера студиясын уюштурган, ошондой эле расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козуткан деген айыптар тагылган. Медиа коомчулук азаттыкка каршы доо арызды кайтарып алууга чакырды. Кыргызстандагы бир катар медиа уюмдар Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттык медиа мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арызына байланыштуу билдирүү таратты. Арызда айтылгандай, министрликтин азаттыкка карата койгон айыбы негизсиз, анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды негизсиз колдонуп жатат. Себеби азаттыктагы видео материалда эки өлкөнүн мамлекеттик расмий органдарынын маалыматы гана берилген. Согушту, зомбулукту, кастыкты үгүттөө деген мүнөздөгү жүйө өтө олуттуу жана мындай кастык атайлап системалуу түрдө жайылтылып жаткан учурда гана орундуу болот. Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 8-апрелиндеги токтому менен бекитилген документте сайттын ишин токтотууга кайсы бир жаран же компания ар намысына шек келтиргени жана жалган маалымат таратылганы жөнүндө арызы негиз болот. Маданият министрлиги административдик доо арыздын каралышын жана маңызы боюнча чечиминин чыгышын күтпөстөн азаттык медиа мекемесинин ЖМК катары ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча сотко доо арыз менен кайрылганы мыйзамсыз экени айтылды. Азаттык медиа мекемесинин сайтын жабуу боюнча Маданият министрлигинин ыйгарым укуктары мыйзамсыз жана негизсиз колдонулган деп эсептейбиз деп айтылат билдирүүдө. 23 январда Маданият министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаттары катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Ага чейин былтыр 26 октябрда министрлик азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай азаттык ишенимдүү маалымат булагы экенин белгилеп, ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин айткан. Алабукада мыйзамсыз алтын казууга аракет кылгандар кармалды. Жалал Абад облусунун Алабука районунда мыйзамсыз алтын казууга аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Алабука райондук милициясына кен казуучу фирмалардын биринин күзөт бөлүмүнүн кызматкери билдирүү менен кайрылган. Анда быйыл 1 январга караган түнү болжол менен саат 4:05 кен казуучу ишкананын кире беришинен Чаткал районунун тургундары кармалгандыгын билдирген.
Андан тышкары кен казуучу фирманын 48 жаштагы жумушчусу мыйзамдуу өкүлү арыз менен кайрылып, кармалган жарандарга мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Бул окуя боюнча Кылмыш кодексинин 37-беренеси кылмыш жасоого аракеттенүү жана 205-беренесин уурдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Чаткал район 42 жаштагы, 31 жаштагы, 26 жаштагы тургундары кармалышып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Алардын баш коргоо чарасы Ала Бука райондук сотунда каралып, баары үй камагына чыгарылган. Азыркы учурда кылмыш ишинин алкагында шектүүлөрдүн башка шериктери бар же жок экендигин тактоо боюнча тергөө иштери жүрүүдө. 24 январда Чүйдүн Москва райондук сотунда Төкмакын Болот Назаровдун иши каралды. Ага кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси тоноо менен кылмыш иши козголгон. Көчөкү отурумда Назаровго карата кылмыш иши жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкендигине байланыштуу кыскартылды. Анын сот залынан бошотулганын жактоочусу Бакыт Автандилов кабарлады. Буга чейин Москва райондук соту ага карата 16 мартка чейинки камакта калтыруу чечимин чыгарган. Былтыр 9 ноябрда Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Төкмакын Болот Назаров жылкы уурдоого шектелип кармалган. Бийликтин туура эмес иштерин сындап бырдаган өнөрпоз Назаровго 1 жыл мурда иш козголгон. Былтыр январдын аягында Назаров иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кармалып, андан кийин үй камагына чыгарылышкан. Ал эми иш тергелип элек. Эйр Кыргызстан ишканасы соттун чечими менен банкрот болду деп табылды. Бул туурасында 23 январда Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинде экономика жана коммерция министринин орун басары Чыңгыз Макешов айтты. Буга байланыштуу авиакомпания Кыргызстанда 2023-2025 жылдарга карата мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасынын долбоорунан чыгарылган, деди Макешов.